Эмне үчүн сизге именно лимагрейн жакты башка гибридтерге караганда? Ушу бул лимагрейндин бир эмеси бул башка сорттогу эмелерди отургузуп көрдүм. Булар аябай бийик, анан жердин күчүн көп алат экенине түшүнүп калдым да. Бул лимагрейндин бою деген 2 метр болот. Эмеси сөңөк ичке болот. Анан жанагы чапкан комбайнайдагы балдар келгенде биякта эчтеке жокко деп таң калышат да. Өзү мындай аябай жөнүнө көркү укмуш эмес да, бирок ичинде ушу жүгөрүнүн даны аябай көп экени чапканда билинет да. Бул эмелер дагы мунун деген өзүнүн чоңдугу дагы жанагы эменин сөңөктүн жүгөрүнүн данын эмеси кичинекей болот, мындай эле чакан болот да. Бирок ортосундагы эмеси ичке болот, а дандардын тиштери чоң болот да. Ушу анан кийин жерге дагы көп канчалык бийик болсо, канчалык чоң болсо ошончо жердин күчүн алат да. А бул болсо мына чакан бирок урожай бере турган. Ошон үчүн бул сууну дагы 2 эле жолу ичет. Баягы башында анан баягы эмеси боюнча тиги августтун башына чейин бир 20-сынан 30 августка чейин эле сууну ичет. Бирок ошо сууга дагы анан бул кургакчылыкка да жакшы туруштук берет экен да. Өңүн жоготпой, жакшынакай жап-жашыл болуп туруп берет. Ысыктар катуу болуп атпайбы? Башка жүгөрүлөрдү көрүп атам, жөн эле совсем түшүп калат, жүгөрүлөрдүн жалбырактары ылдый сезилип турат да, суунун аябай моду. А мунул деген аябай туруктуу экенин ушу жакшы байкап атам ошону.